Соңку учурда жаш өспүрүмдөрдүн катышуусундагы кылмыштардын саны өсүүдө. Буга себеп жаш өспүрүмдөргө тиешелүү деңгээлде көңүл бурулбай, жеткиликтүү таалим тарбия берилбей жатканын адистер билдиришет. Буга байланыштуу Талас облустук прокуратурасынын кызматкерлери Талас шаарындагы жогорку окуу жайлардын студенттери менен жолугушуу өткөрүштү. Жолугушууда студенттерге кылмыштуулук, рекетчилик, уурулук жана башка жаман адаттар жөнүндө түшүнүк берилип, алардын ой пикирин угуп, коомдогу негизги көйгөйлөр талкууланды. Бүгүнкү күндө жаш өспүрүмдөр арасындагы денеге оор залал келтирүү уурулук, сексуалдык зордук зомбулук көрсөтүү, рекетчилик өңдүү кылмыштар көп катталууда. Кылмыш жаза кодексине ылайык 14 жаштан 18 жашка чейинки курактагы жаш өспүрүмдөр жасаган кылмышына жараша жазага тартылат. Андыктан түнкү саат 22:00 кийин көчөгө чыкпай кылмыштуулуктан алыс болууну укук коргоо органдары эскертишет. Белгилей кетсек, жашы жете элек балдар арасында кылмыштуулукту алдын алуу, аны болтурбоо, ага каршы күрөшүү бул бир гана мектеп билим берүү бөлүмүнүн же укук коргоо органдарынын гана милдети эмес. Бул баардыгыбыздын милдетибиз, андыктан мектеп, ата-эне, укук коргоо органдары бирдиктүү иш алып баруусу маанилүү. Мындан улам ата-энелер да балдарга болгон жоопкерчиликти күчөтүп, алардын бейчеки көчөдө жүрүүсүнө тыюу салып, кандай чөйрөдө жүргөнүн көзөмөлдөшү зарыл. Жаш балдардын катышуусунда орун алган кылмыштуулукка ата-энелердин да жоопкерчилиги эске алынып, айыппул салынат. Бүгүнкү күндө облустук прокуратура органдары тарабынан бул жаш өспүрүмдөр балдар арасында кылмыштуулукту алдын алуу боюнча шаар райондордо, жер-жерлерде бул семинар сабактар, мектептерде, ошондой эле колледждерде өткөрүлүүдө. Бунун максаты бул балдар арасында жана 14 жаштан 18 жашка чейинки курактагы балдар арасында кылмыштуулуктун түрлөрүн түшүндүрүү, кандай жоопкерчиликке тартат, ошондой эле бул укук бузуулар боюнча бул ата-энесине, бүгүнкү мыйзамдар боюнча ата-энесине дагы кандай чаралар көрүлөт, штрафтар салынган боюнча бул түшүндүрүү иштери жүрүп келүүдө. Бул балдардын укуктарын коргоо, бул прокуратура органдарынын бул приоритеттүү багыттарынын бири. Бүгүнкү күндө бул балдардын ар бир ошол кылмыштын оордугуна жараша мыйзамда көргөзүлгөн, бул жазалары бар, ошондой айыптар салынат.